Анан бир болсо эле, түшкү маал убакыт келип калды. Кечинде убакыт келип калды. Эмки жумага калалык. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин. Өздөрү деле бир күн эле иштейт. Бир-эки күн эле добуш беришет. Анан бир болсо эле, түшкү маал убакыт келип калды. Кечинде убакыт келип калды. Эмки жумага калалык деп. Парламент керек болсо круглосуточно иштеш керек. Азыркы учурда көбүнчөсү, мен силерге айтып коеюн, сапатсыз суроо жөнөлө эле баягыдай көрүнүш үчүн баягыдай кылыш керек. Анан көзүмдү чукуйм дегендей бир аракеттери эми албетте мындай эски адаттардан биз баш тартышыбыз керек. Парламенттин дарегине аябай каттуу сындарды шакаба катары айтыптыр. Эскертүү эмес. Чара колдонуш керек. Алмазбек Акунжанович, карап көргүлө. Эдил Байсалов парламенттин дарегине аябай каттуу сындарды шакаба катары айтыптыр. Мен айтат элем, ушундай учурда парламент сөзсүз реакция жасаш керек. Кабинет министринин төрагасынын орун басары биздин парламентке андай сөздөрдү ыксыз ообу жок, шакаба шылдың сөздөрдү айтканга эч кандай укугу жок. Бизге парламентке акыл үйрөтүп, парламент кандай иштеш керек, эмне иш кылыш керек үйрөтө турган ал жигит эмес, ал капталдан чыккан бир балакай баатыр боло бербесин. Министрлер кабинетинин төраганын орун басарлары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү бүгүн өздөрүнүн милдеттерин аткарбай эле пиар менен, популизм менен заниматься этип атат. Мына ошолорду тартипке чакырып коюу бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Эдил Байсалов четектеген тармак, соц тармак. Жыргап кеттиби биздин мамлекетте соц тармак? Кызматын тапшырып, каалагандай сүйлөсө болот, маселе жок. Түшкү маал убакыт келип калды. Кечинде убакыт келип калды. Эмки жумага калалык деп. Бул жерде эскертүү эмес. Чара колдонуш керек. Алмазбек Акунжанович, карап көргүлө. Мыйзамда так жазылган, мүмкүн эмес. Кызматын тапшырып, каалагандай сүйлөсө болот, маселе жок. Бул жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө киришүү деп эсептелет. Бул мамлекеттик кылмыш деп эсептелет. Анан эми азыр тапшырмай бердиңиздер, сөз президентке жеткирилет. Сиз айткан сын пикирлер сөз ал эске алынат. Ал эми Эдил Байсалов боюнча маселе бул баягы мен ага комментарий бере албайм да. Ал киши эми төраганын орун басары. Анан эми азыр тапшырмай бердиңиздер, сөз президентке жеткирем мен муну. Бизге бир 45 ми, 50-55 мен иштейбиз. Ошолор менен, катышабыз. Ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат. Калганыңыздар кайтып коелук. Ошол жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт.